жакшына кылып чек араны чечип бергенде ушундай болбойт эле. Ровно 8 эле ошол күнү. Ушул турган эле кийимибиз менен качканбыз. Башка эч нерсебиз жок. Şu turuşunda mı? Şu oydan kaçıp çıkan. Эвакуация кылдык элди дейт. Эвакуация элди өкмөт кылган жок. Эл өзүн өзү эвакуация кылды. Турмушка чыкканыма 19 жыл болгон болсо, 19 жылдан бери жолдошум экөөбүздүн топтогонубуз күл болуп турду эле. 11 uy ketdi. 11 uy жоголду. 2 koy. 2 кой. Анан үй. Бирок кетким келбейт. Мен кетсем, ол кетсе, анан бу жерде кайра эле ташиктер келе берет да. Кайга кетем жерди таштап. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго Ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тиш салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. А Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Мен өзүм ушул жерде жашаймын, ушул жерде төрөлгөнмүн. Жашым 38-де. Канча балаңыз бар? 3. Качан качтыңыздар? 18 күн качканбыз. 16 эмеспи? 16-сы эле же число 16-сы. 16-сы күнү качканбыз эрте менен. Өткөн жума күнү саар менен болгон, саат 8-де. Ровно 8 эле ошол күнү саат. Ошол күнү качып жөнөдүк. Ушул турган эле кийимибиз менен качканбыз. Башка эч нерсебиз жок. Бүт Орусияда, анын ичинде Москвада такси айдаган мекендештердин көңүлүн бурабыз. Орусияда накта кыргыз ишкерлери түптөгөн, сертификацияланган Gold такси аттуу таксопарк бар. Таксопарк сиздерди Ситимобил жана Яндекс такси улайт. Андан сырткары 3,5 тоннага чейинки грузовой кошот. Жеңил автону доставка жана курьерге кошот. Алыс аралыкка буйрутмаларды көп берет. Заказдар көп. Акырында 2,6% гана акы алат. Иштеген акчаңызды 24 саат бою күнү түнү чечип алсаңыздар болот. Таксометр аркылуу май коюу мүмкүнчүлүгү да бар. Байланыш телефондору +7 977 934 04 81. Жолуңуздар шыдыр болсун. Азыр үйүңүз кандай? Үйүм карап болбойт эч. Киргенге болбойт. Тоналганбы же? Күйүп кеткен. Азыр сиз кандай деп ойлойсуз? Бул неден ушундай болуп атат эми? Мен ойлойм, билбесем бийлигибиздин алсыздыгынан да. Эгер бийлик жакшына кылып чек араны чечип бергенде ушундай болбойт эле. Ушул биздин көчөбүздө жашаган бардык элдер миграцияда жүрүп, кичинекей бөбөктөрүн таштап, миграцияда жүрүп, курган үйлөрү. 10 жылдап жүрүп иштеген биз ошондо. Ошол үйлөрүбүз ушинтип бир паста күл болду. Эгер бийлигибиз азыр дагы эле алсыз болсо, дагы эле үй куруп берсе, дагы кайталанабы деген уже коопсуз деп эч ким эме болбойт да, коркунучтуу да. Азыр эмне кылыш керек дейсиң? Билбесем, кетейик десек, акчабыз болбосо. Документтеримди дагы ошол күнү алганга үлгүргөн эмесмин. Документтерим дагы күйүп калыптыр. Жашай берейин десем корксок, эмне кылышка дагы билбейбиз. Бүгүн балдарымды алып келген жокмун, өзүм эле келип бир үйүмдү көзүм менен көрөйүнчү деген эле ойдо келдим эле. А берки Маргун жака качтыңыздарбы качканда? Маргун айылга качтык. Маргун эле бизди аябай жакшы тосуп алып, өздөрү жебеген оокатты жедирип, төрүнөн орун берип бизди сыйлап отурат. Бирок өз үйүбүздү ойлой берет экенбиз. Ошолордун баарыга шүгүр. Үйү жок болсо үй бар келгиле деп тынбай айтып чакырып атат. Азыр дагы бүгүн жөнөсөк кетпей эле койгула, али бүтө элек экен, тазалап атат экен. Анан кийин кетесиңер дейт. Көңүлүбүз болбой эле келе бердим азыр. Азыр кечинде барып кайра жатып, анан кайра келесизби? Кандай кылам дейсиз?
Билбесем азыр жолдошум кете бер, эмне кыласың, бул жерде азыр свет жок экен. Жашайын десең, төшөк-пөшөк жууркан эч нерсе жок. Күйөөм өзү могул жердеги мына үйлөрдөн алып чыгып салган төшөктөрдөн каналдын боюнан бир экөөнү алып келип, үйдө бактын астыга эле салып алып жатып атат экен. Төшөктөрүбүз дагы баардыгы күйүп кеткен да. Үйдө эч нерсе калган эмес. Эч нерсе жок, абсолютно эч нерсе жок. Алдыбызга кычыраган кыш келе жатат, үстүбүздө кийимибиз жок, үстүбүздө үйүбүз жок. Кантип чыгат экенбиз деген ой эме кылат. Бирок эми бийлик дагы карап турбаса керек. Ошондой болгон чакта дагы буларга ишенич жок да дагы тажиктергечи. Дагы бир нерсе болсо кандай болобуз деген эле коркунуч болуп калды. Эмне кылайын дейсиздер эми? Күйөөңүз эмне кылсак дейт, балдарыңыз эмне дейт, тууган уруңуз эмне дейт? Өзүңүз Билбейм, али ол жөнүндө ойлоно элекпиз. эми сиздер ойлонуп атасыздар эми мына эртең кыш келет, мына кыштын келишине мына 1 ай калды да эми, 1 ай, 1,5 ай калды. Анан үй жок болсо, кийим жок болсо, тамак аш жок болсо кандаган. Эмне кылайын дейсиздер? Сен кетейин десең, шаарда дагы жашаганга жерибиз болбосо, иштеген ишибиз болбосо, оякта кантип жан багабыз? Бул жакта эми бакчаңыздар бар эле да, туурабы? Мал. Малыбыз бар эди, малыбызды да мурдап кетиптир. Канча башма жоголду? 11 та сыйырыбыз алып кетиптир. 11 уй. Битте машинабыз бар эди, портер. Onu da алып кетиптир. Ошо күнү айдап чыгайын десе, бир нерсе болуп калып, ол жүрбөй калды да. Ушундай патрабем болду эле, кете бердик да. Жаныбыз алып эле. Макул эми кайрат кылыңыздар эми. Бийлик эми угуп атат, эми көрүп атат, муну эми жөн эле таштап койбосо керек. Бирок эми билбейм эми кандай кылып чечишет. Азыр Чек араны эле чечип бергенде жакшы болот эле. Биздин эң биринчи көйгөйүбүз чек ара. Ушу качантан бери айтабыз, анан ошо биринчи жолу болду го май айы эле 2009 беле же 20 беле. 20 беле. Унутуп да каттым. Ошондо айтканбыз, чек араны чечсин, чек араны чечсин. Ошондон бери чек ара чечилбейт дей. Аз-аздан болсо дагы ошо чек араны чечип эме кылганда. жок дегенде чечилген жерин утуру тосуп берсин деп Ошо атасыз. да утуру чечилген жерин утуру тосуп, мынтип бизге ишенич киргизсе, биз мынакей мынча жери болду го. Кудай кааласа мындай болот да деген ойдо жашайбыз. Сүйлөшүүлөр болуп атат дейт. Сүйлөшүүлөр болгону менен ол сүйлөшүү сыртка чыкпагандан кийин кантип сүйлөшүп атат? Может, айлыбызды берип койдубу же бербей эле ушинтип атабы? Эмне болгонун да билбейбиз да. Жабык эшик артында сүйлөшүп чыкты эле дейт. Азыр үйүңүздү качан көрдүңүз? Үйүмдү бүгүн эртең менен көрдүм. Бүгүн эртең менен келип, үйүмдүн сүрөтү барды мага. Сүрөтү барса, арт жагы бүтүн тургандай болду. Шкафта кийимдерим бар, алып кой десем, жолдошум эч уун чыкпайт. Макул дагы дебейт, жок дагы дебейт. Анан өзүм көзүм менен көрүп келейинчи деп бүгүн саар менен түшүп келдим. Түшүп келсем ушул акыбал экен. Кандай кабыл алдыңыз аны үйдү көрүп? Өзүм турмушка чыкканыма 19 жыл болгон болсо, 19 жылдан бери жолдошум экөөбүздүн топтогонубуз күл болуптур деп эле. Күлдө эле эме кылып коюп отурабыз. 19 жыл эми эмне иш кылдыңыздар эле? 19 жыл миграцияда балдарыбыз кичине кезинде миграцияга барып, аякта кылбаган ишибиз калбады. Бир жактан эме болбосо техничкада болуп иштедим, сиделка болуп да иштедим, магазинде продавец болуп да иштедим. Ар кандай иштерди кылып, Москвада жүрүп, ушинтип үй курганбыз. Мына окуянын болоорун алдын ала такыр билбедиңиздер белесиздер. Бир күн алдын, сөздүн ачыгы бир күн алдын Баткенде ушундай окуя болуп атыптыр деди. Өзүбүздүн айлыбызда жарнама бар. Жарнамада келин кыздардын жарнамасы бар. Ошол жактан ушундай кабар келди, сөздөр болду. Ушундай болуп атыптыр, даярдана берели десек, жок, эч кандай провокацияга алдырбагыла деп өкмөтүбүз, айыл башчыларыбыз ошондой дешти. Ушулар бир нерсе болсо кабар берет бизге деген ойдо биз көңүлүбүз того турганбыз. Ошо өткөн жума күнү эртең менен саат 8-де 6-да дагы бир ошондой кабар келди. Бир
кайным айтып калды Жетим чалып. таң калды да. Ооба. Кайным чалды дагы. Айтты, сиз даярдап коюң жеңе ушундай документтериңизди десе, карасам бардык жок, тынч группалар. Тынч эле экен деген ойдо ушинтип эле койсок, саат 8-де мектебибиздин директору чалып, кыздар ушундай болду, келбей эле койгула деген бир эле эжеке айтты бизгечи. Ушундай болду деп не болду? Мындай сабакка келбей эле койгула, кичине тынч эмес экен акыбал деди да. Анан ошол ойдон эле формамды чечип, үйгө кирип, коңшуларым балдарга бакырайын десем, коңшумдун балдары уже мектепке кетип аткан экен. Олорго бакырып жатсам эле уже ок атыла баштады. Ошону менен эле баламды көтөрүп чыгыппын. Уктап атат эле да балам. Баламды көтөрүп чыктым. Документтеримди салыштырып койгонмун бир күн алдын укканымда эле. Документтеримди, кичине акча бар эле аны, баалуу буюмдарыбыздын бардыгын салыштырып койгон элем. Алганга үлгүрбөй калдым да. Алганга үлгүрбөстөн эле ушундай чыгып дубалдардын асты менен барып, наркы көчөнүн башыга барсак, солдаттар келип машинасыга мингизип, досуктун үстүгө алып чыгып койду. Чыга албай калдык да, жөн эле балдарыбыз бардыгы ыйлап, ушинтип эме болуп калдык. Азыр сиз кандай деп ойлойсуз? Өзү негизи бизде мындай разведка деген бар, улуттук коопсуздук кызматы деген бар. Анан алар ушул окуяны ошо качан тажиктер атып, бастырып киргенге чейин билбедиби ошону? Ошого мен да таң калам да. Эвакуация кылдык элди дейт. Эвакуация элди өкмөт кылган жок, эл өзүн өзү эвакуация кылды. Билбейм, же башкаларды эвакуация кылдыбы, билбейм. Лично менин коңшуларым менен биз өзүбүз ошентип качтык. Анан ошентип эме кылганы, ошону бир алдынан айтып койсо, азыр дагы эле бир нерсе болсо, качсакпы, качпасакпы, өкмөт эмне дейт экен деп. Биз өкмөттүн эле оозуну карап отурабыз, Алар бизге ишеничке кириш үчүн ушундай нерселерди айтыш керек го. Билбесем, азыр болсо мына Маргун айылында отурабыз. 3 семья бир үйдө отурабыз. 3 семьяда 3төн, 5тен, 4төн баласы бар. Ошентип отурабыз ошол жерде. Айылдан качан команда келет, келгиле айылга, турмушуңарды уланткыла деген команда келет, анан келебиз деп күтүп отурат. Бүгүн мен келсем, айылдын ичинде уже адамдар бар экен. Оякта мени менен бирге жашап отургандар күтүп отурат команданы. Эч ким команда бере элек. Же дагы эле Айылга келгиле же отуруп тургула деген эч нерсе сөз жок. Эч нерсе сөз болбой атат. Мен айтам, же дагы эле кооптуу бекен дейм да. Биздин го мына келечек конушуда азыр свет жок экен. Айылдын ичинде свет бар экен. Ошол жакта отуруп келбегиле деп эле бардыгынын жолдоштору ошондой десе, кооптуу экен дешип, элдин көбү 70% болбосо да 50% эл Бишкекке, башка жактарга кетип калды. Азыр эми үйдү восстановление кылыш үчүн. Восстановление кылайын дейсизби же кетейин дейсизби? Сиздин оюңуз кандай өзү? Мен чынын айтса, эч жака баргым келбейт. Өзүм туулуп өскөн жерим, эч жака баргым келбейт. Шаарга барып да кантип жашайбыз? Эми Алла Таалам бир рызкысын берсек керек го, бирок билбесем энди убакыт көрсөтөт да ончо. Бирок кеткиңиз жок. Бирок кетким келбейт. Мен кетсем, ол кетсе, анан бул жерде кайра эле тажиктер келе берет да. Кетпей эле бардыгыбыз эле жашай берсек жакшы болот эле. Чек арабызды тосуп бергенде биз эч жака кетпей жашайт элек. Мындай жер эч жакта жок деп ойлойм. Азыр сиз Ташиевдин же Жапаровдун ордунда болсоңуз, маселени кантип чечет элеңиз? Эмне кылат элеңиз? Эч ойлобоппун, ончо. Эч ойлобоппун олордун ордунда болуп калганда эмне кылышымды. Өзү негизи кантип чечиш керек деп ойлойсуз? Азыр биринчи чечилбеген маселе эмне азыр эми? Чечилбеген маселе чек ара. Чек ара гана чечилсе, анан үйлөрдү восстановление кылса. Чек араны чечейин десең, наркылар чек араны чечиш оюнда жок да, мындай чечкиси жок алардынчы. Аларга ушул конфликт керек болду. Анан андайда кандай кыласыз? Балким бул жака курал жаракты көбүрөөк алып келип, күчтү көбүрөөк коюш керек. Эмне кылыш керек? Ошондой военный силаны эме кылыш керек да. Ошо курал жарактарды, жокерлерди биз жака көбүрөөк тартып, ушинтип эме кылып койсо, анан кийин мына Маргун арка жолун оңдоп койсо.
ушунчалык жакшы болот эле. Маргун арка жолу вообще болбой калган азырчы. Жөн эле билбейм, каяка кетип аткандай эле болобуз. Ушу жолду оңдоп берсе, андан кийин элге кичине шарт болот да ошол дагычы. Чек ара чечилбесе ошону элге бир вариант кылып ошол оңдоп койсо жакшы да. Азыр эми кыш келатат, макул. Жолго акыры оңдолор. А бирок мынау эң негизгиси сиздердин үйүңүздөр да азыр эми. Үйдү былтыры жанагы сип панел кылып, наркы максатта куруп беришкен. Анан быйыл дагы ошондой кылышы мүмкүн да эми. Сиздер кандай өзүңүз ыктыярыңыздар? Менин оюмча мисалы жөн эле антип баягы Турциядан анан заказ кылып, анан алар баягы вагон кылып алып келип, айлап жолдо жүрүп. Келгенден көрү мына кирпичти эле алып келип берип, 20 миңден кирпичти алып келип берип койсоңуздар, өздөрү куруп алып эле дейм да мен. Ошого макулсуздарбы сиздер? Макулмун. Ошого макулмун. Бизге ал максаттагыдай кылып куруп берген үйлөр мынакей бардыгы эле эме кылып атат го. Бирок өзүм барып көргөн жокмун. Укканым эле да, чынбы жалганбы жашаганга болбойт экен деп айтышып атат. Эми ушунча курган үйүбүздү кичинекей ошондой үйгө алмаштыргыбыз келет. Андан көрө кирпичини берип, жыгачтарыны, шипырларыны берсе, ашар жолу менен болсо дагы өзүбүз куруп алабыз да эмчи. То есть бир 20 миң кирпич, анан бир 10 тонна цемент, Ошентип берсе, анан ошол бир бизге жакшы. 20 куб жыгач, 20-30 куб. Анан бир 150-200 метр квадрат чарчы метр жанагы тунике же шипр берсе, Ошондой кылса кайра жакшы да. анан устакысына бир 100 миң, 200 миң акча берсе, и ошону менен кайра ордуна тургузуп алсаңыздар керек. Эми эшик терезесин эми жанагындай Өздөрү кандай кылып болсо дагы чечип эме кылып берсе, биз дагы эле өкмөт кылып берет деп эле отура бербейбиз да, өзүбүз жашоо үчүн күрөшөбүз да биз дагы элечи. Өкмөт дагы эми бирге кылып берет, экиге кылып берет. Азыр бул жерде массовый болуп атпайбы? Биз дагы аракет кылабыз да. Азыр мына бир жума болду, бир жумадан бери только МЧС гана келип жазып кетет. МЧС гана келип жазып кетет. Эмне болду, эмне болду? Күндө эле ошол суроо экен. Бир жумадан бери дагы азыр кыштын алдыда бир күн убагыбыз дагы алтынга тете да. макул эже, азыр көрөйүнчү үйүңүз да. Канча бөлмөлүү эже? Комнаталары 5 бөлмө дагы, коридор мына жердеги менен 7 комната болчу. 7 бөлмө, эч нерсе калбаптыр. Кухнясы бул жакта. Бул жагында кухня окшойт, бул жак кире бериштеги зал, холл экен. Аркы жактары бөлмөлөр экен. Бул жакта спальня, детский бардыгы ошол. Азыр ошол 16-сы күнү кантип качтыңыздар, кантип үлгүрдүңүздөр качканга? Качканга жан керек экен, качтык да. Бизге эч каяктан качкыла деген бир неме болгон жок, связь болгон жок. Эл кадимкидей эле турмуш тирикчилиги менен болуп аткан. Мен уйларымда ояка аркандаганы кеттим эле. Ошол жакта дүң деп атылды. Келгиче уже ызылдап үйүм ал жаш балага толуптур. Качтык дубалдын түбү менен. Машина жок беле? Бар, портерим бар эле, портеримди айдай албадым. Бар жок, от агып атат. Машинем нарашкасы жок, портерим үстүгө балдарды атырып албадым, жаш балдарды. Дубалдын түбү менен качтык да. Жөө. О жерге чыгып, бир экиден батканын машинага тыгып жөнөттүк. Коңшулардын бардыгын балдары келген экен. Кананын боюнан келген машинага батканын тыгып чыгардык да. Маргунга өттүңүздөр. Ооба, Маргунга өттүк. Биз өзүбүз адырда эле жүрдүк, аяка барганга техникам аз да, билимсизден болуп калды. Эркектер şu адырда эле жүрдүк. Основной кары картаң, аялдарды, жаш балдарды Маргунга чыгардык. Кеч киргенден анан Маргунга өтүп кеттик. Бияка кире албайбыз. Анан Маргунга баргандан кийин бизди бияка өткөрбөй койду. Эмне болду? Бияка бизге караңгыда.
Atışып атабыз dedi. Үйдү качан көрдүңүз аны? Үйдү эртеси 17-си келип көрдүм. Онда эми өткөрбөдү, биз өзүбүз эле чорный ходдор менен балдар өтүп келип, эрте менен келип көрдүк. Үйлөр бүтүптүр. İştemez калыптыр. Машинеңиз? Машинемди минип кеткем, жок, иштемес жок. Мына жерде турат эле. Портер. Портер. Номерин таштап кетиптир. Тек паспортторуну ошол жерге таштап кетиптир. Үйдү канча жылда сыгандыңыз? Үйдү 2008 Москвага кеткенмин да. Москвада иштеп келдик 8 жыл. Не иш кылдыңыз? Аялым. Эми неме иш попал болсо кылдык да. Фабрикада ham иштедим, мебельный. Стройкада ham иштедим. Аялым сиделка болуп ham иштеди, пол жуучу ham болуп иштеди. Жийинип келип салдык да. Аялым өзү мугалим. Мен нефтиде иштейм азыр. Азыр келген зыян кымды канча деп эме кыласыз? Ошондо азыр машинаңыз жоголду, малчы? 11 уй кетти. 11 үй жоголду. 2 кой. 2 кой. Анан үй. Үй. Жалпы зыян канча дейт элеңиз? Өзүм. Канча дейм. Бала чакаңыз каякта? Чоң уулум студент Бишкекте. Анын кийинкиси өзүм менен жүрөт азыр, 10 класс. Анын кичинеси 1-класста бар, туудан аргымды алып келдик. Чыдабай аялым бүгүн түшүп келиптир. Үйүмдү көрөйт деп. Илеп атат. Илеп атат. Азыр эми кандай план кандай эми сиздерде? Азыр мына сентябрь аяктап калды. Биздики ham shu башпана кылыш керек дейм суукка чейин. Жашоо үчүн күрөш дегенде. Мен кылышка ham баш катып калды. Билсең. Бул канткенде чечилет деп ойлойсузбу? Катталар чечилбеген, биздин баш жетпесе керек деп ойлойм. Канткенде чечет дейсиң. Кантсе чечилет дейм. Енді мұны жылда эле бул азыр биринчиси, экинчиси эмес. Тажиктер бузуп кетип атат, кайра курумуш берип, курумуш кылып элди согутуп атат. Андан көрө ушу бизге немени чечип бергенде жакшы болот эле да, границаны. Азыр уже бу жерде калса аз адам калат го дейм мен. Муну уруш бүтүп, үйлөрдү куруп бергенде местный ушу мурдаттан жашап келгендер калбаса, бояк бияктан келгендер кетти го дейм. Бишкектен алдың эле үй алып койгон экен. Көп билебиз да энди айылда жеп. Бишкекте отурам, кегиле жай бар дегендер көп да. Байкооргон менен азыр эме кылабыз биз давный время. Өкмөт бакса 1 ай багар, 3 ай багар, 5 ай багар. Бир үй ала албайбыз го азыр состояниеда. Таштап. Ошо жерди таштабай турабыз да. Кетейин деген ой жок. Кетейин деген ой жок. Кайга кетем жерди таштап. Мен кетсем, ол коңушум кетсе, ташып келе берет да, дагы онаракта да калат. Жерден пайдалануу айта кетсин, мамлекет үй салып берсе дагы качественныйраак ут салып берсин эми бизге. Кандай да. Ош окуясы болгондо баягы кирпичтен үйлөр салынган эле. Кийин жанагы мына былтыр Баткен окуясы болгондо жанагы сип панелден кылып салып беришкен. Бирок сип панелдин ичин үй эмес, ал мантыкана болуп калган деп айтып жүрүштү. Жана жайда ысык, анан кышында муздак деп. Азыр эми быйыл сиздерге дагы шашылыш ошентип сип панел кылып берсе дагы кабыл аласыздар деп майла жок дейм тура. Йогон салып берди, бирок көрүп отурабыз да коңушумна максат бир кадам. Суукта деле кышта кыйналыптыр, жашай албаптыр, кирбептир.
эл көзүгө видеого тартып мына үйдү бүтүрүп бердик деп кетти. Жашай албаптыр. Энди кыштан эптеп чыктык. Жазда көрөйүк деп жазда деле жашай албаптыр да. Ыстык. Ичиде отуруп болбойт дейт. Бизде да кичине дарак бар жазга дарактарды күн кечирсек болот. Максаттар дал дарага мазеде да. Ыстыкта кыйналдылар. Олорго күйүп отуруп бизди эми таштады. Мүмкүн болсо энди кичинерээк болсо да бизге ушу кирпичтен эле Кирпичин эле түшүрүп берсе өзүңүздөр куруп ала береңиздер. Мындай алганда. ашар жолу сайын болот. Энди бизге ушу Кирпичин, жыгачын, шипырын, цементин, арматурасын берсе, мындай курулуш материалдарын өзүңүздөр каалаганда куруп аласыздар. Туурабы? Ошентсе болобу? Ошону айтам да эми. Ошентип берсе эл да карап турбайт. Тууган урук бар. Күнүмүздагыча кирип алабыз. Энди ол үй мен бирдемке дей албайм энди. Ол үйдү курба десең таштап кетип калсачы. Баш катып калды бирдемке дешкен. Азыр эми ошондо үйдө эч нерсе калбадыбы такыр? Жок. Ушу турушумда ошол качып чыккан. Документ, Жок, акча. эч демке жок.